Ilgeri чыгыш тарапта Али Баба деген кедей кембагал киши жашаган экен. Ал үй бүлөсүн отун сатып камсыз кылчу экен. Али Баба бир күнү бир таң калыштуу окуяга туш болот. Анда эмесе достор, чогуу көрөлү. Кокуй күнай, булар ким болуп кетти? Сыяга жакшы кишилер эмес го. Тез барып жашынайын булардан. Отуз сегиз, 39, 40 бул жерде 40 киши бар экен. Булар эмнеге келишти болду экен? Сим ачыл. Мына сага кызык. Сим жабыл. Сим жабыл. Абы ботом кирип көрөйүнчү ичинде эмне бар экен. Сим ачыл. Кызык. Көрсө ушундай турбайбы? Ушунча киргенден алып кетейин эми. Сим жабыл. Фатима, карачы. Бөөрек алтындарды. Эми биз байбыз. Ой, маскара, сен буларды кайсыл жактан алдың? Болгон толгонун баарын төкпөй чачпай жубайына айтып берди. Жубай аябай кубанды. Ой, бизде эми акча аябай көп болуп калбады, кел санап көрөбүз. Андан кийин бул алтындарды жерди казып туруп көмүп салабыз. Анда мен барып тиги Касым байкеңден чыны сурап келейин, Алтын тууралуу эч кимге ооз аччу болбоо макулбу? Силерге дос чынынын эмне кереги бар? Силерде деген акча деген жок да. Керек болуп атпайбы? Бирок кайнагасы келине ишенген жок. Кайнагасы барды дагы чынынын түбүнө балдан сыйпап койду. Андан соң Али Баба жана анын жубайы акчаларды санады да, Али Баба санап бүткөндөн кийин акчаларды жерге көмүп таштады.
Демек кеп бул жакта турбайбы? Көрөбүз. Таң калыштуу, Али Баба алтынды кайсыл жактан алды болду экен? Эй, Али Баба, мен сени кедей деп ойлоп жүрсөм, бул тыйынды кайсыл жактан алдың? Тез айт. Андан соң Али Баба төкпөй чачпай баарын айтып берди агасына. Эгер мага ошол үңкүрдү көрсөтпөсөң, мен каракчыларга баарын төкпөй чачпай айтып берем. Бирок Соң Али Баба агасын ээрчитип алып, жанагы үңкүргө алып барды. Себеби агасы айтканын сөзсүз кылчу эле. мына үңкүр ушул таштын аркасында бул эми батыраак кетип калалы. Каракчылар келип калышы мүмкүн. Анан бир туугандар үйгө кайтты. Бирок Касымдын оюнан жанагы үңкүр такыр кетпей койду. Анан Касым эки эшегин алды дагы кайра ошол үңкүргө кайтып келди. Сим ачыл. Мына сага тамаша. Мен эми дүйнөдөгү эң бай адам болот турбаймынбы? Анан ачкөз Касым куржундарын баарын алып кетишинче толтурду. Бир убакта таштын жанына келди дагы Али Баба үйрөткөн сөздү унутуп койду. Канча иштесе дагы эсине келбей койду. Эшик ачыл. Кандай эле? Таш ачыл. Будай ачыл. Анан Касым аябай кабатыр болду. Бул жактан башка чыгуу жолдорун издеп көрдү, бирок такыр таппай койду. Бир убакта баягы каракчы уруулар жетип келди. Үңкүрдүн алдында турган эшектерди көрүп, аябай ишектеништи. Сим ачыл. Үңкүрдүн оозу ачылаары менен жанагы уруулар Касымды көрдү дагы ошол жерден кармап туруп Касымды жок кылышты. Ким эле биздин алтындарды урдуп атат десе. Анан ошентип кеч кирди. Касым дагы эле жок. Касымдын жубайы кабатыр болуп Али Бабага келип Касымдын жоктугун айтты. Анан Али Баба үңкүрдү эстеди. Баягы үңкүргө барса Касымдын эшектерин көрдү дагы баарын түшүндү. Касымдын өлгөнүн. Анан келип Касымдын жубайына айтты. Анан Али Баба жана анын жубайы Касымдын үйүнө көчүп барышты. Касымдын баардык байлыктарын, баардык иштерин Али Баба башкарып калды. Анан жанагы каракчылардын башчысы алтындар күндөн күнгө азайып баратканын байкады дагы колундагы бир адамды шаарга жөнөттү, байкап келип. Тез шаарга бар дагы өтө тездик менен байып бараткан адамды мага байкап таап кел. Анан баягы уруулардын бирөөсү шаарга келет дагы Али Бабаны байкап калат. Али Баба ал кезде таза алтын менен базардагыларга төлөп аткан болот. Анан баягы уруу Али Бабанын аркасынан үйүнө чейин аңдып келет дагы үйүнүн эшигин белгилеп коет. Анан күн баткан кезде Касымдын аялы эшикке малдарга чөп салыш үчүн чыкканда эшикте турган белгини байкап калат. Касымдын аялы аябай акылдуу болгондуктан башка эшиктердин баарын белгилеп чыгат. Андан соң эртең менен эрте баягы уруулар шаарга Али Бабаны издеп келишет. Уруулар көргөн көзүнө ишенбей туруп калышат. Себеби ал кезде шаардагы эшиктердин баары белгиленген болот. Анан уруулар кайра артка кайтышат. Анан баягы уруулардын башчысы өзү киришмей болот. Али Бабаны ал табат дагы үйүнө чейин аркасынан аңдып барат. Кайсыл жерде жашаган билип алат.
Нурунун башчысы эшикти такылдатат. Мен атайын алыстан келген ишкермин. Сизге 40 кумура бал алып келдим. Албайт белеңиз. Саңыз өтө жакшы болот эле. Анан Али Баба баягы кумураларды сатып алмай болду. Али Баба аябай меймандос болгондуктан жанагы каракчыны үйүнө коноктомой болду. Али Баба анын каракчы экенин билбейт эле. Андан кийин ишкердин кийимин кийип алган каракчы ошол жакта түнөмөй болду. Али Баба менен каракчы тамактанып жаткан кезде Касымдын жубайы жанагы кумураларды текшерип көрүүнү чечти. Кумуралардын жанына барган кезде Касымдын жубайы уккан кулагына ишенбей туруп калды. А көрсө чынында ар бир кумуранын ичинде жанагы каракчынын колунда иштеген желдеттер бар экен. Башыбызга уруксат бере элек. Касымдын жубайы барды дагы сууну кайнатып жанагы ар бир кумуранын ичине бирден коюп чыкты. Ичиндеги желдеттер тирүүлөй куйкаланып өлүп жок болду. Түн болуп баары уктап калган кезде жана каракчылардын башчысы кумаралардын жанына келди дагы Булду чыгып берсеңер болот. деп үн катты. Бирок эч ким жооп берген жок. Андан соң дагы үн катты. Эч ким жооп бербеген соң бир кумураны ачып көрүп, көргөн көзүнө ишене албай туруп калды. Анан жанагы Али Бабанын үйүнөн атып чыкты дагы туш келди жака качты. Ошондон кийин аны эч ким көргөн дагы, уккан дагы эмес. Эртең менен Касымдын жубайы Али Бабага болгон окуянын баарын төкпөй чачпай айтып берди. Андан соң Али Баба жана анын үй бүлөсү өмүр бою бактылуу, бакубаттуу жашап калышкан экен. Мультфильмди которгон Жумакадыр Жумакеев болду. Кадырлуу көрөрмандар, подписаться деген кнопканы басып, лайк басып коюңуздар. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Биз сиздерге жакшы мультфильмдерди которуп берүүгө аракет кылабыз. Сиздерден бир гана жардам. Подписаться деген кнопканы басып, ушул каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, колдоп коштоп коюңуздар. Анда эмесе достор, кийинки мультфильмден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.